Биздин мына мамлекетибиз 83-85% мусулмандар. Ошондуктан сөзсүз мына 2008-жылкы биздин мыйзам дин тутуу эркиндиги жана дин объектилери боюнча ошондой мыйзам менен жашап келдик да. Ал 2008 мененчи. Анан бул долбоор чыкканда эле тааныштык, окудук. Жалпысынан багыты, максаты жакшы да. Мурункуларды жетишпестиктерди оңдойлу, тартипке салайлы. Ошол эле кезде мындай кандай десем, ынтымактуу, бардыгына дагы өсөйлү, жаңы жолдор менен өсөйлү деген багытта баары да каралган да. Ал иншалла мына талкууга коюлду, коомдук талкууга. 2 айдан ашыкча болуп калды. Ар кандай эксперттер дагы, тиешелүү органдар дагы, диний кызматкерлер дагы ойлорун берип, мындай болуш керек, мындай бердик. Укуктук жагын карап, эл аралык мисалы келишимдерди эске алып, бардыгынан эми таразалап келдик да. Анан бул жерде ачык айтып коюш керек, президентибиз Садыр Нуркожоевго чоң рахмат айтыш керек. Себеп деген атайы чакырып, буну кайра мисалы мен 2 чогулушунда өзүнүн катышуусунда ошол жерде өзүбүздүн ойлорубузду айттык. Сунуштагыла, айткыла депчи, кандай силердин көз карашыңар. Эми ар кырдуу көз карашты боло турган болсок, ойлойм да бул баарыбызга пайдалуу, жагымдуу болот да. Ошон үчүн мыйзамды кабыл алаарда шашылбаш керек. Эчтеке эмес, 1 ай акча кетсе кете берсин. Бул болсо кийин 1 айлык, 1 жылдык эмес да бул. Бир топ Кудай калса мөмөсүн берет деген үмүттөбүз. Бир жери чийик болуп калса, кыйшык болсо, аны түздөп, бышырып дегендей. Ошол жердеги азыркы бир топ маселелер бар. Ичинде азыркы сиз өзүңүз айтып кеткендей, мисалы дават маселесинде. Биринчиден айтып кетсем, бул дават маселесинде Кудайга шүгүр эч кимге жашыруун эмес. Бул биз саясатка аралашпаган. Даже мен ушул күнгө чейин айтып жүрөм, Сирияга кыргыздар эмне үчүн кетпей калды дегенде даваттын берекесинен кетпей калды. Бул болсо оор күндөр эле. Себеп ошол жерде ал жак туура эмес экенин ынанып барышкан жок. Анча-мынчалары баргандары башка багыттан кетип калышкан. А так бир адам барган эмес бугачы. Бул деген өтө жакшы көрсөткүч. Ушул жерде Кыргызстанда өзүңүздөргө белгилүү канча саясий оор коогалаңдар, тополоңдор болуп кетти. Ошондо дагы ушул күнгө чейин бардыгы көрүп билип турат, бирөө аралашкан жок. Бул деген кандай? Саясатка аралашпай, өзүнүн жеке максатын көздөбөй, тияк бияктарга, шайтанга азгырылбай, мына алхамдулилля өзүбүздү карманайлы, оңолойлу деп кетип аткан. Анан кийин бирок 2 жерге бөлүнүп, ал жерде үгүтчү, насаатчы деген бөлүм бар эле, эме бар эле, терминдер бар эле. Ошол боюнча анан кийин Садыр Нуркожоевич ачык айтты. Элдин коомчулугу көбү, бу дават жабылат экен деп, анан ошого баягы тревожить этип, толкунданышып, капа болушуп, анан кийин арган дегени жок. Мурда деле айткан эле. Жок, биздеги даваттан жаман көргөн жокпуз. Элибизге жакшылык, канча ата эненин көз жашы токтоду. Канча деген мына кылмышкерлер, тополоңдор, бандиттер деген, каракчылар дегендер, бузулгандардын бардыгы жаман иштерин таштап келип калды. Бул эми эч кимге жашыруун эмес. Анан ошол жерде дагы отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Атыңыздар түшүп атат. Эжеке өзүнүн Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжеке өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. 2 дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым
сиздерге соопторду берсин. Ачык белгилеп, мына тактоо иретинде билип алайын, кандай болот деп сураганда да бизде мына дааватка баягы үйрөнүү үчүн даарат намазын оңолуусун алдыга максат коюп туруп чыкканга ал токтобойт деди. Бул жакшы. Экинчисинде баягы үйлөрдү такылдатуу гаш деген маселе бар эмеспи? Бул да аябай күчөйүп кетти го. Бул маселесинде биз айттык эле. Мейли азыркы не деп коет, WhatsApp группалар бар айылдарда. Ошо менен бир айтсаңыз чакырып келип каласыз. Кээ бирлерин үйүнүн тынчтыгын албай, ошол жерден да арыз түшкөн тынчтыкты алып атат. Мынандай болот, дегендей болуп атат депчи. Албетте баардык акыркы мындайча айтканда чекитти президент өзү коет. Мыйзамга койгондон кийин баардык элге деле ошо сиздердин мына КТРКдан пайдаланып айтып кетчүмүн да. Айтканда мындай суранып кете турганым. Биз баш ийгенди үйрөнөйлү. Ошондо ана бизде мамлекетибизде тартиптүүлүк болот, береке болот. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча талаш жерлерди теңме-тең бөлүштүк. Садыр Жапаров чегара боюнча кабар агенттигине комментарий берди. Илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме-тең 50-50 бөлүштүк. Айрым жерлерди теңме-тең алмашуулар болду. Азыр кагаз иштери аяктоо алдында турат. Эки өлкөнүн өкмөттөрү аралык комиссиясы ишин аяктап кол коюп келишсе, тышкы иштер министрлери кол коюшат. Андан кийин парламенттерден ратификациядан өтсө, эки президент кол коебуз. Ошону менен бүтөт. Тажикстан менен чегара посттуу өкмөттөр аралык комиссия ишин бүтөр менен ачылат. Жергиликтүү элдин талабы ушундай болчу. Мындан ары эки элдин ортосунда эч кандай талаш тартыш болбош керек. Эки эл ынтымактуу жашасак, ошол өрөөнгө инвесторлор, туристтер агылып келет. Камчыбек Ташиев буга чейин Кыргыз-тажик чегарасын тактоо иштери аяктап, жумушчу топторго жыйынтыктоочу документти даярдоо тапшырмасы берилгенин айткан. Ал такталган картография Кыргызстан парламентине макулдашууга январдын аягына чейин киргизилерин белгилеген. Арыбаңыздар, замандаштар, жакшылыктын жарчысы болгон Каракол Лайф TikTok каналы мынакей учурда Каракол шаарынын аэропортун силерге бир сыйра көрсөтүп коелу деп келген учурубуз. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай стоянка бар, сонун жасалыптыр. Мынакей унаа коюучу жайлары, жолдору түп-түз бардыгы стандартка жараша. Анан аэропортубуздун сыртынан караганда мынакей пай. СССР тарагандан бери бул аэропорттун акыбалы мышык эмес, мышыктан чоңураак мышык ыйлагычыдай эле болчу. Эми өзүңүздөр көргөндөй учурда бияктын көрүнүшү укмуштуу достор. Мынакей Каракол аэропорт эң сонун достор. Көзгө жакшы көрүнүп атат. Мынакей биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичке чын жүрөктөн терең ыраазычылык билгизебиз. Караколго аэропорт салынат деп мен түшкө кирсе мындай ишенчи эмеспиз да. Мынакей азыр эми сөздөн ишке өтүп, мамлекетибиз жакшы аракеттерди кылып, мынакей биздин аэропортторду эң сонун кылып чыгарышыптыр. Бул жерде Манас аэропортунун кызматкерлери бул жерде Каракол деп эң сонун достор.